мына ким президент бола турганын билбей аткан, бизде таза, ачык айкын шайлоо болот деп мына көп жылдан бери ушуга жеттик да, жеттик. Анан эми биринчи, экинчи тур болушту, эл чечет. Элдин колунда кечке чейин чыдап күтүп туралы. Сооронбай Шарипович. Пожалуйста. Дебатка эмне үчүн келбей калдыңыз? Ошону түшүнүп атпайсызбы? Дебатка меникеми 35 күн аз болуп атты. Мына эч ким барбаган жерден баарына мен барып келдим. Тогуз чаткалга чейин убакыт аз болуп калды. Мен 2 жолу тең КТР ЛТРга дебатка катыштым. Ошол жетчет деп ойлогонбуз. Анан түштүктө менде жолугушуу болчу. Мурунтан баштап коюлуп калган. Ана жерде 10 миңден адамдар күтүп аткан, аны таштап коюп келишке турмуш болуп калды. Анан кээ айтып атат, коркуп келип ой деп. Мен бир эле Кудайдан корком, башкачан коркпойм. Казакстан бул биз үчүн боордош, эң жакын мамлекет. Биз бир тууган элбиз. Мындай бир тууган эл, жакын эл бул дүйнө жүзүндө биз эле болсок керек, биз эле болсок керек. Анан буга чейин эле мамиле жакшы болуп келген. Анан биз эки мамлекеттен бири-бирибизге абдан мындай сый-урмат менен мамиле кылышыбыз керек. Сый-урмат менен бирибиздин эгемендигибизди сыйлашыбыз керек. Биз дагы Казакстан дагы өзүнчө эгемендүү мамлекет. Ошондой сый-урмат менен бирге мамиле кылсак эле маселенин баары чечилет болот. Азыркы абалга кандай баа бересиз? Последний вопрос, да? Будайын өткөрө албай, баасы кескин төмөндөп кетти да? Эми бул күндөрдө өтөт. Бул болуп келген өтөт буюрса. Бул өткөрөт бул күндө. Азыраак чыдап тургула. Эл кыйналып атпайбы? Шайлоодон кийин. Эл эми шайлоодон кийин бул да чечилет. Бул эми саясий оюндардын бир белгиси. Акыркы суроо. Сооронбай Шарипович, Бабанов мына добуш бергенде саат 8-де журналисттер менен баягы жеңиш менен күтөбүз деп, жолугабыз деп ушундай сөздөрүн айтты да. Буга сиз кандай дейт элеңиз? Негизи эле жыйынтыгы кандай болот деп ойлоп атасыз? Биз деле жеңебиз дегенсек, бул шайлоого барбайт элек, койбойт элек. Биз жеңебиз деген үчүн бул шайлоого бардык. Экинчиден буну Кудай билет, анан жалпы Кыргызстан эли чечет бул шайлоо кандай болот. Саат 8 чейин күтө туралы, биз дагы жеңебиз деп турабыз.